Жогорку кеңеш таркайт. Кыргызстан 4 миллиард киловатт саат электр жарыгын сатып алат. Арбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча кол топтоло баштады. Акыркы күндөрү Жогорку кеңеште таркатуу боюнча кол топтоо жүрүп жатканы айтылып жатат. Азырынча бул боюнча расмий чечим чыга элек. Ушундай эле ойду депутат Дастан Бекешев да 11 сентябрда Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасында айткан. Ал Жогорку кеңеште таркатуу тууралуу 30дай кол топтолуп калганын билдирген. Ким колду койдук, койгон жок аны так мен өзүм билбейт экен, бирок мен өзүм колду койгон жокмун. Эми 30 чактуу уже кол чогулду деп ушундай мен да уктум. Кийинки жумада бул процесс башталышы мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы ошону күтүп отурабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров БШК шайлоону өткөрүүгө даяр экенин айткан. А что касается готовности, то во исполнение требований конституционного закона практически 90% всех положений мы привели в соответствии с новым конституционным законом. За такой короткий промежуток времени, что ли? Мы только закон приняли в июне, да, и вы за месяца полтора уже и готовы? Получается, что заранее была подготовка? Работаем оперативно. Чувствую, что оперативно. В июне месяце вы приняли, он вступил в силу. Да. Считайте, уже 3-й месяц идет. Целый июль, август, и вот уже сентябрь. Ну, всем министерствам, ведомствам бы такой оперативность, если честно. Вот все этим грешат. Не все вот законы исполняют. Да, в этом плане-то, видите, самое главное, сейчас в будущем предстоящие выборы депутатов парламента нашей страны будут по новой системе же. Это многомандатные округа, с одного округа будет 3 депутата. Это подразумевает введение новой программы. В этом плане мы работаем совместно с нашими южнокорейскими коллегами. На сегодняшний день порядка 40 специалистов работают. Для чего? Я не говорю, что вот мы сегодня готовы. Нет, это потребуется время, но мы должны быть готовы всегда. На тот случай, если парламент примет политическое решение, мы должны быть готовы. Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу демилгесин эң аз 61 депутат колдошу керек. Эгер өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындайт. Эске сала кетсек, 7-чакырылыш 2021-жылы шайланып келген. Кыргызстан күз-кыш мезгилине Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиядан 4 миллиард киловатт сааттан ашык электр жарыгын сатып алат. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Эмилбек Ысманов 9 сентябрда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Ал кайсыл өлкөдөн канча көлөмдө импорттоолорун ачыктаган жок. Ысмановдун айтымында буга чейин 3,8 миллиард киловатт саат электр энергиясын импорттоого келишим түзүлгөн. Бирок керектөө көлөмүн эске алып, дагы кошумча келишим түзүлдү. Кыш боюнча бир эле маселе бар. Маалымат үчүн өзүңүздөр билгендей суунун кириши аз болуп атат. Өткөн жылга караганда 1 миллиард 600 миллионго азыраак. Бирок ага карабастан ошол өткөн жылы биз кошуна мамлекеттер менен ошо Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Россия менен 3,8 миллиард киловатт саатка келишим түзгөнбүз. Быйыл суунун аздыгынан жана ошол керектөөнүн көптүгүнөн дагы көбөйтүп 4,3 миллиард киловатт саатка кошумча келишим түздүк. Энергетика министри Таалайбек Ибраев 2024-жылы Кыргызстан бир жылда 17 миллиард 800 миллион киловатт саат электр энергиясын колдонорун айткан. Өлкөдөгү гидроэлектростанциялар менен жептер өндүргөн электр энергиясы керектөөнү толук жаппайт. Ал эми ошол эле жыйында Эмилбек Ысманов токтогул суу сактагычында суунун көлөмү былтыркыга салыштырмалуу 1,6 миллиард куб метрге аз экенин билдирди. Министрдин орун басары суунун көлөмүн айтууга тыюу салынганын белгилеп, былтыркыга караганда аз экенин гана белгиледи. Ал токтогул суу сактагычындагы суу кышкы сезонго жетпей турганын айтты. Токтогул кечтеги суунун көлөмү канча? Азыр эми маалымат үчүн бизге тыюу салынган, жеке өзүңүзгө жооп берип коюң. Эмне үчүн тыюу салынган? Каяктан тыюу салынды эле? Ким айтты эле тыюу салды? Кагаз барбы тыюу салынган? Элден жашырабызбы суунун көлөмүн дагы?
Өткөн жылга караганда 1 миллиард 600 миллионго аз. Аз. Ушул энергетика программасын бекитүү боюнча Токтогул КЭСинин каскадында авариялык кырдаалдарды болтурбоо максатында Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээлин контролдоону күчөтүү деп жазып атабыз, туурабы? Демек, кантип контролдоп атабыз анда? Азайтып атсак. Биз азайтыш үчүн контролдойбузбу? Жок, ошол контролдоо күчөтүү Кантип контролдоп атасыз? Кышкы мезгилге колдонууга жеткирүү деңгээлиге чыгаруу. Жетебизби кышкы мезгилге? Жетпейт. Жетпейт. Министрдин ордун басары сууну 3 жылдан бери болуп жаткан кургакчылыктын айынан сакталбай жатканын билдирди. Буга чейин министрлик быйыл жайында электр энергиясын колдонуу эң жогорку чекке жеткенин белгилеп, жарандарды сарамжал болууга чакырган. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү тууралуу май айынан тартып ачык маалымат берилбей калган. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин ордун басары Эмил Жакыпов Бишкекте жолдордун четиндеги машина токтотуучу жайлар жабылгандан кийин шаарда жол тыгыны кескин азайды деп эсептейт. Бул тууралуу ал 11 сентябрда Жогорку кеңеште депутат Дастан Бекешевдин суроосуна жооп берип жатып айтты. Депутат анын сөзү туура эмес экенин, тескерисинче борбордо жол тыгыны көбөйгөнүн билдирди. Дастан Далабаевич, пайдасынын бирден бир себеби ошо жолдун тыгынын азайтуу максатында болду. Жол тыгыны мурунка караганда кескин түрдө азайып калды. Мыйзам боюнча башка суроолор жок. Комитеттин корутундусун Дурный 6 микрофон. Бул жерде так маалыматты бериш керек да. Азыр жарандар ошону укса күлөт да. Кайсы тыгындар азайды? Тескерисинче тыгындар өтө көп болуп калды Бишкекте. Тескерисинче. Парковканы биз алдык. Мына кичинекей бизнес, майда бизнес өлдү. А бирок ушундай эле машиналар жолдун жээгинде турушат. И они будут останавливаться, вы ничего с этим не сделаете. А вы говорите, пробкалар азайды. Тескерисинче мына кечинде, эрте менен, обедте, любой учурда уже пробка болуп калды. А сиз айтып атасыз, азайды. Болбойт да, не надо же врать же. Ну, сколько можно врать? Вы говорите лишь бы отчитаться. Өзүңүз эле ошону көрүп атпайсызбы? Он Жибек жолу, Юнус Алиева, Южная магистраль, да любой мындай жолду алсаңар, саат 6-дан баштап эрте менен, саат 10-го чейин, түнкү 10-го чейин ушундай пробка болот да. А вы говорите, пробок меньше стало. Да вы что говорите такое? Бишкекте жаңы жасалган айрым жолдордун четиндеги автоунаа токтотуучу жайлар жабылган. Акыркы жылдары Бишкекте жол тыгыны негизги көйгөйлөрдүн бирине айланды. Адамдар эртели кеч сааттап жол тыгынына калганын айтып арызданууда. Жогорку кеңеш 10 сентябрдагы жыйынында Жалал Абад шаарынын аталышын манас кылып өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун карап, аны дароо 3 окууда кабыл алды. Мындан бир күн мурда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети дагы бул документти дароо 3 окууда жактырган. Жыйында министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев шаардын атын өзгөртүүгө жергиликтүү тургундардын сунушу негиз болгонун билдирди. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областынын Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайра аттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталат. Жыйынтыгында мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Рахмат, Нурбек Өмүрбек, урматтуу депутаттар. Комитеттин сын пикирлери, сунуштары мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча жок. Ошону менен бирге комитет төмөнкү фракциялардын жана депутаттык топтордун бир эле мезгилде 3 окууда кароо жөнүндө чечимдери келип комитетке түштү. Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясы, элдик депутаттык топтун, Альянс парламенттик фракциясынын, Мекенчил депутаттык топтун, Ыйман Нуру парламенттик фракциясы, Ынтымак парламенттик фракциясы, Ишеним парламенттик фракциясынын чечимдери келип түштү. Аларды карап чыгып, добуш берүүнүн жыйынтыгы менен комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарын
Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны бир эле мезгилде 3 окуудан кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат, Чолпон Алиев. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 81, каршы жок, баары 81, катталды 86. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзамды экинчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 81, каршы жок, баары 81, катталды 86. Мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Ушул эле мыйзамды үчүнчү окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 80, каршы жок, баары 80, катталды 86. Мыйзам долбоору үчүнчү окуудан кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Президент Садыр Жапаров 11 сентябрда Бишкек шаарында Ротшильд компаниясынын башкармалыгынын мүчөсү Ариэль Малярд де Ротшильд башкарган өкүлдөрүн кабыл алды. Бул тууралуу президенттин сайтында маалымат жарыяланды. Анда белгиленгендей, экономикалык жана финансылык тармактарда кызматташууну өнүктүрүү, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана инвестиция тартуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Президент Ротшильд дүйнө жүзү боюнча туруктуулук, ишенимдүүлүк жана дүйнөлүк каржы рыногунун тарыхындагы терең кесипкөй экспертиза менен байланыштуу кабыл алууларын баса көрсөттү. Ошондуктан анын бул тажрыйбаны Кыргызстан менен бөлүшүүгө даярдыгы өнөктөштүк мамилелерге өзгөчө маани берерин белгиледи. Ротшильд өкүлдөрү Кыргызстан менен кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирип, компания дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү, анын ичинде Борбор Азия менен иштешерин жана инвестициялык консалтинг жана каржылык долбоорлорду коштоо жаатында бай тажрыйбага ээ экенин баса белгилешти. Алар инфраструктуралык жана энергетикалык демелгелерди ишке ашырууда, ошондой эле каржылык инструменттерди өнүктүрүүдө жана инвестицияларды тартууда даяр экендигин белгилешти. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар.